Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 23 сентябрында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматтык технологиялар бөлүктөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 106 жылдыгын майрамдоого арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Ниязбеков Сүйүнбек Ниязбекович, ардагерлер, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгынын өздүк курамы жана аймактык маалыматтык технологиялар бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышты. Министрдин орун басары өз сөзүндө кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ички иштер органдарынын ишинин натыйжалуулугуна өбөлгө түзгөн санариптик технологияларды өнүктүрүүгө кызматкерлердин кошкон олуттуу салымын басып этиледи. Ошондой эле ал катышуучуларды мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, мамлекеттин символу катары кыргыз тилинин кадыр-баркын бекемдөө үчүн тил маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуунун маанилүүлүгүн дагы белгилеп өттү. Иш-чаранын салтанаттуу бөлүгүндө жетекчилик тарабынан ардагерлерге баалуу белектер, ошондой эле аймактык маалыматтык технологиялар бөлүктөрүнүн өзгөчө айырмаланган кызматкерлерине ведомстволук сыйлыктар тапшырылды. 2024 жылдын 24 сентябрында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жыйындар залында кыргыз тилине арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Бул иш-чарада Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Каныбек Абдрахманов куттуктоо сөз сүйлөп, анда ал өздүк курамдын кыргыз тилинин 35 жылдыгы менен куттуктап, кыргыз тилин өнүктүрүүдө ар бир кызматкердин кыргызча сүйлөп, сабаттуу жазуу жөндөмүн арттырышын баса белгилеп, өз тилибизди өркүндөтүүдө милдеттүү түрдө салым кошуш керектигине токтолду. Ошондой эле Чүй областынын милиция кызматкерлери белгилүү инсандардын жана акындардын ырларын көркөм окушуп, театрлашкан чыгармаларды аткарып, иш-чара майрамдык концерт менен коштолду. Иш-чаранын соңунда Ички иштер министрлигинин башкы штабынын мамлекеттик тил жана редакциялоо бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Айбек Орозакунов катышып, кыргыз тилин даңазалоодо бир күндүк эмес, күн сайын иш-чара уюштурулса деген каалоосун айтып, өздүк курамды кыргыз тил күнү менен куттуктады. 25 сентябрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Чүй областынын Кемин районунда жайгашкан Орловка балдар үйүнүн тарбиялануучуларына барышты. Иш-чара социалдык колдоонун алкагында уюштурулуп, ата энесинин камкордугусуз калган балдарды тарбиялоо шарттарын жакшыртууга багытталган. Балдардын жетишкендиктерин билүү жана аларга жагымдуу маанай тартуулоо үчүн Ички иштер министринин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча кеңешчиси, милициянын полковниги Абдумалик Мамыров, Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы, милициянын полковниги Тилек Оторов, ошондой эле өздүк курамы келишти. Балдарды белектер менен кубантуу жыл сайын салтка айланган. Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жаш муундарга камкордук көрүү, бул балдар менен коомдун ортосундагы ишенимди бекемдөөгө багытталган иштин маанилүү бөлүгү экендигин белгилешти. Балдар үйүнүн жетекчиси Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине камкордугу үчүн ыраазычылыгын билдирип, иштерине ийгилик каалады. 26 сентябрь күнү Кыргыз милициясынын 100 жылдыгын утурлай жана 1 октябрь эл аралык каарылардын күнүнө карата Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматынын кызматкерлери ардагерлер менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушуу учурунда кызматкерлер Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматынын ардагерлери Кенжебай Думанаев, Татьяна Алтунина жана Жапар Мусурбековдор менен маек куруп, алардын учурдагы ден соолугуна жана майрамдык маанайынан кабар алышты. Ардагерлер кызмат учурунда болуп өткөн кызыктуу окуяларды эске салып, жагымдуу кызмат учурунда өткөргөн күндөрүн айтып беришти. Андан соң аларга атайын даярдалган белектер тапшырылып, материалдык колдоо көрсөтүү максатында акчалай жана таттуу белектер тапшырылды. Жолугушуунун соңунда ардагерлер жылуу маанай тартуулагандары үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. 2024 жылдын 20 сентябрында милиция кызматкерлери тарабынан Сосновка постунда ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө Део Некция маркасындагы автоунаа токтотулган. Унаада атайын катылган жеринен 475 грамм болгон гашиш баңгизаты табылып алынган. Тергөө амалдарын жүргүзүүдө автоунаанын айдоочусу МИ Токтогул районунун аймагында өзүнүн шериктери ТУ жана СК аттуу жарандар менен биргеликте алынган баңгизатын даярдап, аны Бишкек шаарынын аймагында сатууну көздөп келе жаткандыгын билдирген. Кармалган жарандарга карата Жайыл райондук сотунун тергөө судьясынын чечими менен баш коргоо чарасы камакка алуу түрү тандалып, 2 айга камакка алынды. Милиция кызматкерлери учурда Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында бул кылмышка тиешеси бар адамдардын бардыгын аныктоо боюнча комплекс ыкчам иш-чараларын жүргүзүүдө. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгына А аттуу жаран арыз менен кайрылып, Ноокат районунун электр тармактары ишканасынын инженери үйгө 3 фаза ток киргизүү үчүн 60 000 сом акча каражатын талап кылып жаткандыгын билдирген.
2024-жылдын 25-сентябрь күнү милиция кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө иш бөлмөсүндө 50 000 сом өлчөмүндө акча алып жаткан учурда Ноокат райондук электр тармактарынын сатуу бөлүмүнүн инженери 1980-жылы туулган М.Р. аттуу жаран кармалды. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда. Коомчулук ички иштер органдарынан укук тартибин жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча натыйжалуу ишти, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүүдө олуттуу натыйжаларды күтүүдө. Ички иштер министрлиги тарабынан мамлекеттик органдарындагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү жана мамлекеттик органдардын беделин түшүргөн кызмат адамдарынын катарын тазалоо боюнча иштер улантылууда. Эгерде сиздер дагы мамлекеттик органдын кызматкерлеринин кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланып, опуза акча талап кылган көрүнүштөргө туш болсоңуз, 102 бирдиктүү номерине билдириңиз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.